people have a lot of trepidation about drones. I don't know whether it's because of Эмнегедир тургундардын көбү дрондорго терс көз карашты. Балким мурда дрондорду согушта колдонгон үчүнбү деп ойлоп калам. Бирок биз дрон менен искусство жаратып жатабыз. Мен да дрон колдонуп көп кино тартып, аны башка өнөрпоздорго көрсөткүм келди. Бирок андай уюм жок экен. Ал себептен жаңы дрон фестивалын негиздедим. Учурда тарта турган өтө көп темалар бар. Жанар тоодон баштап акула, имараттар, аскаларды тасмага түшүрсө болот. Өнөрпоздор жаңы ыкмаларды пайдаланып, көздүн жоосун алган чыгармалар пайда болууда. I'm definitely just a hobbyist. I'm just strictly doing it for fun. Мен бул өнөрдү хобби катары карайм. DJI Phantom 3 моделиндеги дрондун камерасы бар. Жана аны мен алыста туруп башкара алам. Грейстаун 1876 жылы салынган психиатриялык оорукана болчу. Мен бул ооруканага жакын чоңойгом. Кичинекей кезде биз ал жерге жакын баскандан коркчубуз. Айрым учурда ооруканадан качып чыккан бейтаптарга да кезигип калчубуз. Бул имарат бузулат деп укканда аны тартып калайын деп чечтим. Мен аны тартып туруп, тасманы артка бурсам, ал кайта курулуп жаткандай болуп калды. Себеби жергиликтүүлөрдүн көбү тарыхый имараттын бузулушуна каршы чыгышкан. Logistically, permissions for filming with drones are difficult. Албетте дрон менен бир нерсе тартаардан мурун уруксат алыш керек. Ага көп убакыт кетиши мүмкүн. Аэропортко жакын аймакта дронду учурса болбойт. Ал эми технологияны алсак, ал өтө тез өнүктү. Бирок ага карабастан дронду башкарган адам кызыктуу кылып тартышы абзел. Технология ага эч жардам бере албайт.